Кутмандуу күнүңөр менен балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы психоактивдүү заттар. Кандай заттарды психоактивдүү заттарга кошууга болот? Кандай болсо дагы аң сезимге таасирин тийгизе турган ошондой эле адамдын психикалык абалына таасир этүүчү заттар медицинада психоактивдүү заттар деген аталышка ээ. Психоактивдүү заттар: алкоголь камтыган энергетикалык суусундуктар, никотин, насыбай, тамеки, уулуу заттар, клей, бензин, баңги заттары. Баңги заттын негизги топтору апиим, психиканын терең өзгөрүүлөрүн пайда кылууга жөндөмдүү. Алар галлюцинациянын пайда болушуна алып келет. Уктатуучу, бир караганда зыяны жоктой сезилген дары-дармектер чындыгы баңги зат катары көнүп кетүүнү өнүктүрүшү мүмкүн. Аларга көнүп кетүү абдан тез өнүгөт. Ошол эле учурда уйку, эс алдырбайт, алсыроо, сезим кала берет, баш ооруйт, жүрөгү айланат. Ингаляндтар — бул дем алуу жолдору аркылуу организмге киргизүүчү заттар. Бул желим, бензин, ацетон жана башка уулуу заттар. Психостимуляторлор — борбордук нерв системасына стимул берүүчү амфетаминдин негизинде түзүлгөн заттар, кокаин, эфедрин жана башкалар. Психоактивдүү заттар бул өзүнө аң сезимге таасирин тийгизүүчү жана жүрүм-турумду өзгөртүүчү, башкача айтканда, адамдын психикасына таасир этүүчү заттардын тобун камтый турган топтомо түшүнүк. Бул психоактивдүү заттар сезимдерди, маанайды же ой жүгүртүүлөрдү өзгөртүүгө жөндөмдүү экендигин билдирет. Кыянаттык менен пайдалануунун предмети эреже катары адаттан башкача психикалык кайгы капаны пайда кылуучу заттар болот. Мындай заттар мээге таасирин тийгизет. Физикалык жана психологиялык көз карандылыкты пайда кылат. Тескери социалдык кесепеттерге алып келет. Психоактивдүү заттар адамдын психикасын ал ойлонуп, чечим кабыл алып, өз жүрүм-турумун көзөмөлдөй албай тургандай абалга чейин жеткирүү менен шалгылат. Психоактивдүү заттар мыйзамдуу жана мыйзамдуу эмес заттарга бөлүнөт. Мыйзамдуу психоактивдүү заттарга мыйзам тарабынан пайдаланууга, сактоого жана жайылтууга тыюу салынбаган заттар кирет. Бирок аларды пайдаланууга уруксат берүү адамдын психикасына жана организмине зыяндуу таасир этүү даражасынан көз каранды эмес. Бул мындай заттарды сатуу жана пайдалануу киреше алып келери тарыхый жактан шартталгандыгына жана аларды мыйзамдан тышкары деп жарыялоо коом тарабынан оор кабыл алына тургандыгына байланышкан. Ошол эле учурда көпчүлүк мыйзамдуу психоактивдүү заттар адамдын организмине өзгөчө зыяндуу таасирин тийгизет жана көптөгөн өмүрлөрдү кыйып жатат. Мыйзамдуу психоактивдүү заттарга никотин, алкоголь, кофеин кирет. Мыйзамдуу психоактивдүү заттарды колдонгон адам бул үчүн жеке жоопкерчиликте. Ал өзүнүн ден соолугу жана мыйзамдуу баңги заттарды колдонууда келип чыккан кесепеттери үчүн өзү жооп берет. Мыйзамдуу психоактивдүү заттарга колдонуу, жайылтуу жана сактоо мыйзамсыз болуп саналган заттар кирет. Бул өндүрүлгөн кара куурай, апиимдер, стимуляторлор, галлюциногендер, депрессанттар, ошондой эле бүтүндөй бир катар заттар кирет. Ар бир өлкөдө өкмөт тарабынан бекитилген заттардын бүтүндөй бир тизмеси бар. Бул заттарды сактоо, жайылтуу, аларды пайдаланууга башка адамдарды көндүрүү менен алектенген жарандар кылмыш жоопкерчилигине тартылышат. Мыйзамсыз баңги затты сактоо жана жайылтуу үчүн юридикалык жоопкерчилик дүйнө жүзүнүн бардык мамлекеттериндеги зарыл жана маанилүү чара. Бирок мыйзамсыз баңги затты жайылтуу бул кылмыштуу бизнес. Баңги зат сатуучуларга көп сандаган жаштар, өспүрүмдөр жана ал гана эмес, балдар баңгичиликтин курмандыгы болуусу пайдалуу. Аларды баңги заттан көз каранды болуу менен аны дайыма сатып алып турууга мажбур болушат. Коркунучтун туура сезиминин болушу табигый нерсе. Психоактивдүү заттарды пайдалануудан коркуу, коркоктуктун эмес, өзүнө, ден соолугуна карата аң сезимдүү, жоопкерчиликтүү мамиленин белгиси. Өз өмүрү үчүн өзүнүн алдындагы жоопкерчилик көйгөйү жана мындай жоопкерчиликти алууну каалабагандык көйгөйү бар. Ден соолук тарапка же оорлуу жашоого карай багыт алуу тандоосун адам өз гана жасайт.